Бизге рахмат чоң. Анткени биздин өзүбүздүн баамында мен Арашаңга жаңырчылык кошулдум да. Арашаңды жөнөкөй катарда адамдар колдоп атканда министр катары мамлекеттик деңгээлде колдоп берип атканыңызга өтө чоң рахмат. Бул арашаңчыларга, дыйкандарга чоң дем күч. Анан эң негизги рахмат ушул жердеги мына арашаңчы жамаатка. Анткени булар Кыргыздын 30-40 жылдан бери келаткан селекциясын баардыгын бириктирип чачыратпай, мына Мирлан мырза төрагамызды, мен тааныгандардан Сардар мырза, Керим ажеке баардыгы аябай төмөнүп калышат. Чтобы Арашаңды кармап, дальше өнүктүрүп кеткенге. Ошондуктан мен баягы сөздүн башында айтып коеюн, бул улуу кишилерден ашынып сүйлөгүм келбейт, бирок мен дагы өзүмчө бир пикирим айткым келип атат да. Могул экспорт маселеси боюнча сиз азыр айтып атпайсызбы, баягы процент коюш керек, аукцион өтсө же выставкаларда депчи. Эгерде процент төлөнсө, анда чек арадан өтүп атканда эч кандай төлөм алынбайбы же эки жактан тең төлөм кабыл алынып калабы? Алынбайт.